Рахмат, урматтуу төраға. Мен бұл мыйзам бойынша айтатылым мындай депчи. Мыйзам жагып атат, бирок бир эле жери мага туура келбей жатат. Бул кайсы жери? Бул жанагы электр энергия өндүргөн мекемелерден бошотуу дегенчи. Ушулу алып койсо жакшы болмок негизичи. Эмне себептен мен себебин айтып берейин. Чындыгында бүгүнкү күндө суу чарба департаменти азыр талкаланып бүттү да. Эмне себептен? Себеби Союз мезгилинде курулган каналдар бүгүнкү күндө бардыгы иштен чыкты. Биз жыл акча бөлүп атабыз, ал акча ошол каналдарды эле жамап атат да, бүтүп атат да. Ал бир жылда 2 жылдан кийин кайрадан ошо жамалгандар кайра ачылып калып атат да. Биз жакшы акча каражатты бөлүп, биз каналдардын баарын жаңылап чыгышыбыз керек. Жаңы каналдарды курушубуз керек. Ошондо биздин суу департаментибиз жакшы акыбалга келет эле. Ага туура түшүнөмүн. Бюджеттин акча каражат тартыш болуп атканга биз бюджеттен жакшы акча каражат бөлө албай жатат да. Мен бир жолун айтып берейин. Эмне себептен жанагы электр энергияга каршы болдум депчи. Электр энергия чыгарган ГЭСтерге дагы 1 кубка 10 тыйындан киргизишибиз керек. Мына, эгерде 10 миллиард электр энергия өндүргөн болсо, ушу суу тарап боюнчачы электр энергия 10 тыйындан койгондо 1 миллиард акча каражат болот. Ушул акча каражатты кайра эле суу департаментине берип туруп, каналдарды жаңылап оңдошубуз керек. Эмне себептен? Себеби дегенде энергетика тармагына берсек 10 тыйын менен эчтеке чечилбейт алчы. Андан тышкары биз мына коңшулаш мамлекеттерге электр энергия сууну сатканды биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Туура, сиздер чече албайсыздар аны. Бул өкмөт тараптан, ошол премьер-министр тараптан ушул маселелерди бүгүнкү күндө кое турган талабы келди да.